Саламатсыңарбы кымбаттуу окуучулар? Бүгүн биз силер менен Мукай Элебаев боюнча дагы кошумча маалыматтарды алабыз жана кыйын кезең повести боюнча маалымат айтып берем. Балдар, алгач силерге Элебаевдин ошо замандаштарынын, калемдештеринин эскерүүлөрүнө таянып, жана акындын жазгандарынан бир-эки сап окуй кетейин. Бул ыры, балдар, арманым баштан ашынат, качан көзүм ачылат. Ордуна жетип оюмдун от жүрөк качан басылат. Москва, Ташкент ураанын мыкты деп элден угамын. Ошолорду мен угуп канткенде чыдап турамын деп, балдар, чыгармачылыкка болгон эң сөөсү ошол кездеги жаш таланттын, деги эле жаш муундардын оозунан түшпөй ырдалып жүргөн ырына айланган. Бул ыр калемгерлердин жанагы өзүнүн замандаштарынын чыгармачылык тушоосун кескен десек дагы болот. Эми балдар, ошондон 6 жылдан кийин анын биринчи ырлар жыйнагы чыгып, андан кийин Майдан деген ат менен чыккан бул жыйнагы. Андан кийин гана согушка чейин жаңырлар жыйнагы, Узак жол романы боюнча, андан кийин кыйын кезең повести, негизи алгачкы жолу аңгеме деп чыккан, андан кийин кыйын кезеңди азыр повесть деп жүрүшөт. Андан кийин анын ырлардын толук жыйнагы деген акыркы китептери жарыкка чыккан, балдар. Эми Элебаевдин азыркы тапта да, балдар, эч эскирбей маани мазмуну боюнча дагы жаңы ойдон сакталып калган Узак жол автобиографиялык романы эң ири чыгарма болуу менен бирге, балдар, кыргыз котормо адабиятынын баштоочусу болуп келе жатат. Эми тактап айтканда, балдар, өз өмүрү баяны аркылуу ошол кездеги кыргыз элинин жашоо шартын, тарыхын чагылдырган Элебаев адабияттын тарыхында биринчи романы катары жазылып калган, балдар. Эми бул кишинин романы 1936 жылы жарык көрүп, жазуучунун көзү өтүп кеткенден кийин да бир нече жолу басылып чыккан. Бирок Мукайдын жарыкка чыкпай калган чыгармалары дагы бир канча экендигин 21 январда Кыргыз Республикасынын Улуттук китепканасында өткөн китеп көргөзмөсүндө жазуучулар дагы пикирлерин айтып кетишкен. Анан, балдар, 1930 жылдардагы котормо адабиятына Элебаев кошкон салымы чоң экендиги жана анын эмгектери ошол учурда алардын эмгектери аркылуу бааланды деп дагы айтсак жаңылышпайбыз. Мисалы, Александр Сергеевич Пушкиндин Хандын өлгөн кызы жана Жети баатыр деген жомогун, Гоголдун повесттеринен жана башка ушул сыяктуу көптөгөн драматургдардын, акын жазуучулардын чыгармаларын кыргыз тилинде сүйлөтүп, кыргызча которуп жазып чыккан. Эми бүгүн биз, балдар, чебер прозаик акын котормочу Элебаевдин, балдар, күндөлүгүн окуп, өзүнүн бирдеме жанагындай жазаарда үй бүлөмдү бир жака айдап жиберем да дейт, балдар. Тар бөлмөдө жалгыз калам. Бирок жатакананын жашоочуларынан улам бири келип эшикти такылдатат. Балдар ыйлайт дейт, нанга тыйын жок, суу менен бир сындырым нан жеп алып жазууга кириштим дейт. Ушундай сыяктуу, балдар, саптарынан улам калемдештерин өтө катаал шартта жашап, ошого карабай чыгармачылыкка баш сайып, бүткүл өмүрүн кыргыз адабиятына арнаган, албетте бул чоң эмгек деп бааласак болот, балдар. Эми Элебаев, балдар, 1943 жылы Улуу Ата мекендик согушка барып, ошол жерден 1944 жылы дүйнө салганы Баатырча көз салганы баарыбызга маалым. Эми силерге мен бүгүн, балдар, ошо жазуучунун жанагы 1941 жылы жазган күндөлүгүнөн үзүндү окуп берсем, бирок силерге дагы бир жагымдуу кабар айтайын. Мен Мукай Элебаевдин кол жазмасын таап алдым Илимдер академиясынан, ошону да көргөзө кетейин. Бул силер көрүп турган бул кол жазма Мукай Элебаевдики, балдар. Ал жакка болгон жанагындай кандай десем, бир чыгармачылыгы боюнча
өз күндөлүгүндө ошол жана пикирлери, күнүмдүк турмушу тууралуу жазган. Жана бул жолу жазуучунун күндөлүгүн барактап отуруп балдар бүгүн биз согуш абалга болгон мамилеси тууралуу жазгандарын дагы силерге окуп берем балдар. Эми бизде бир жаралып калган адамзаттар бар дейт балдар. Атак наамга, мамлекет чөнтөгүнөн бекер тойлоого каалаганда жан жеткирбейт да, оорураак мээнетке жасатак. Жумурай журт моюндап отурган жалпы кыйынчылык милдетке келгенде тырмак үчүн тийгизбей келет деп дагы айтып келген жерлер бар экен. Эми бул жерде кол жазмасын көрсөңөр дагы көптөгөн нерселер жазылган, албетте. Мен силерге ошонун ичинен бир-эки үзүндүлөрүнөн окуп силерге айтып берейин балдар. Мындай дейт балдар. Чоочун ишке данышман да караңгы дейт. Бул Мукай Элебаевдин айткан сөздөрүнөн. Андан да мындай дагы сөздөр бар. 100 жолу уккан нерседен бир жолу өзүң көргөн артык. 100 жолу уккан нерседен бир жолу өзүң көргөн ишенимдүү деп айткан жерлери бар. Ага улай эле турмуштун күчтүүлүгү ошончолук нечен бир кайран жигиттер кор болот дейт. Ошондо дейт балдар, качып келген бир украиндык жигит дейт. Украиндык жигит дейт экен, ошол китебинде бар экен. Үй таппай кор болуп жүрөт, аттиң дүйнө колумдан келсе гана деген дагы өзүнүн ой толгоолору бар. Жана башка ушул сыяктуу көптөгөндөр бар, бирок мен дагы бирди окуп берейин. Сөгө турган өздөрү турса, жазыксыз өзгөнү сөгүүдөн кайгылуу нерсе жок дейт балдар. Карагылачы. Ушундай бир сонун публицистикалык стилге дагы жакын өзүнүн чыгармаларын, өзүнүн ой толгоолору менен бизге бөлүшүп кетиптир балдар. Ушуларга улай дагы бирөөнү окуп берейин балдар, мага жакканы. Алар менин дейт гениальный чыгармаларыма көзү жетип турса да дейт, жакшылык жагын бир ооз аңсы келбейт. Башкалар бирдемени будалай салса, ошол сагат журтка жар салып, айтарга сөз таппай аптыгып калышат. Мындан өткөн кыянат болбос деп жанагы өзүнүн чыгармаларына жазган сынчыларга дагы жооп берип кеткендиги бар балдар. Эми мен силерге Элебаевдин кыскача дагы маалымат бердим балдар. Кыйын кезеңди боюнча силерге көп маалымат бербейм, себеби мен берген маалымат боюнча эле силер өзүмө тапшырманы айтып берип туруп эле окуга коет экенсиңер. Ошон үчүн кыйын кезең аз эле, баарыңарды окуш керек. Ушундай бир жакшы жерлер жазылган, сонун цитаталар бар, публицистикалык стиль бар, ой жүгүртүү, сүрөттөө, баяндоо окумуштуудай жакшы берилген. Эми силерге үй тапшырма балдар, ошо Мукай Элебаевдин кыйын кезең повестин окуп чыгып, видеого мурунку сабактагыдай эле жибересиңер. Тапшырма жиберүү убакыты баягыдай эле балдар. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбыз ушу менен соңуна келип жетти. Биз кийинки күнү мектепке келгенибизде дал ушул кыйын кезең боюнча дагы да мен силерге слайд түрүндө көргөзүп берүүгө аракеттенем. Күнүңөр көңүлдүү улансын балдар. Тапшырманы 8ге чейин күтөм.